Кыргызстандыктар мобилизацияланабы? Эгерде сизде Кыргызстандын жана Орусиянын жарандыгы болсо, эмне кыласыз? Расмий өкүлдөр мындай жооп берди. Россия Федерациясынын жарандыгын алган Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө 2022 жылдын 31 майындагы федералдык мыйзамына ылайык кош жарандыгы болгондугуна карабастан Россия Федерациясынын гана жарандары болуп саналат. Демек, чакыруу кагазы келген орус жарандыгы бар мекендештерибиз орус мыйзамдарына баш ийип, белгиленген категорияга кирсе мобилизацияланышы толук ыктымал. Айтмакчы, сиз жарандыктан баш тарта аласыз. Ал эми Орусиянын аймагында убактылуу иштеп же окуп жүргөн Кыргызстандын жарандарына тим төмөнкүчө эскертет. Мобилизациялоо Россия Федерациясынын жарандары гана тиешелүү. Ал эми Кыргыз Республикасынын жарандары